тиги келгенде баардыгыбыз тоону көздөй лыжыга шашат эмеспизби? Биз бүгүн шаарыбыздан 35 чакырым алыстыкта жайгашкан лыжа базаларынын биринде турабыз. Азыр биз лыжа жөнүндө жалпы маалыматты жана ошондой эле жаңы лыжа тебем деп келген адам эмнелерге даяр болуп келиш керек деги эле бул жөнүндө алдыда маалыматтарды чогуу карайбыз. Лыжа тебүү кыш мезгилинин көңүлдүү жана кызыктуу спорт түрүнүн бири. Аталган спорт эс алуу менен экстримди айкалыштырып, ылдамдык менен жаратылыш кооздугун жактыргандарга майдай жагат эмеспи? Андыктан лыжа тебүү алгач лыжаны тандоодон башталарын унутпаңыз. Лыжага келе аткан бул биринчи максат, бул адам эс алуу үчүн келет. Экинчиден бул эс алууда ошо эс алуунда жолдор бар. Ушул лыжанын өзүнүн жеке өзүнүн алып келе бергестерин өзүнүн жабдыктары бар атайын. Бул лыжа, андан кийин ботинкалары, костюмдар кетет, очкилер, маска, таяк, колгап, бул таяктар, бул бүт лыжанын жабдыктарына кирет. Биринчи келген адам ушуларды сөзсүз алып келиш керек. Маска, очкилер бул көзгө жардам берет. Маска беттен баягы шамалдан сактайт. Жулуу кийинип алып, тоодо эс алганда дагы баягы жакшы эс алыш керек. Жулуу мындай өзүңдү камсыз кылбасаң, бирөө эч качан бирөөнүн жанын ойлобойт дегендей. Бул жерден адамдын психологиясы абдан өтө жогорку деңгээлде эс алат деп түшүндүрө алам. Анткени адамда ар бир адамдын ойлогон ой максаттары бул лыжада жүргөндө бүт нерселер унутулат. Үйдө эмне болуп атат? Адам аябай чоң деңгээлде мындай сөз менен жеткире албайсың эми ал нерсени. Келип тепкенде гана ушуну түшүнөбүз да. Мындан сырткары лыжа базасын тандоодо шашпаш керек. Эгер сиз жаңыдан эле лыжаны үйрөнүүнү кааласаңыз, анда жаңы үйрөнчүктөргө ылайыктуу трассалары бар. Эс алуу жайын тандагандыгыңыз оң. Эгерде тажрыйбалуу райдер болсоңуз, анда тоонун бетиндеги жапайы аймактарда түрдүү татаалдыктагы трассаларды караштыргандыгыңыз оң. Кычыраган кышта эс алуу күндөрү жаны таттуулар мештин түбүндө отурууну самаса, сергек жашоо образын туу туткандар суукка карабай лыжа коньки тепкени жөнөйт. Мына ошол сергек жашоону туу туткандардын арасында 65 жаштагы Алмаз мырза дагы бар. Бул биринчиден жүрөк оорусуна, өпкөгө, темир бит жерге дени соолук жакшылык да. Мен досторум менен көп келем. Досторум дагы 71-де, бирөө 71-де. 65-те бирөө. Келип ден соолук аябай жакшы. Анда эле кандай? Мен биринчи үйрөнгөндө жыгылып, бир 10 жолдо жыгылгам. Андан кийин келбейм деп айткам. Болду деп. Бирок жакты жыгылды. Жаккан сайын ошону келе бер, адреналин аласың, күч кубат берет. Келгенден кийин лыжаны жатып үйгө жатып эс алсаң кандай жыргалдатчым эле. Ушу аппаккарда алтын бар дейт. Бияка ооруп да келсең, айыгып кетесиң да. Ким ооруса, я рекомендую ушул жерге келип, лыжа теп, кичине эйфория деп коет, адреналиндерди бөлүп, ушундай өзүңдү бир как-то немножко экстремальный вид спорта менен займаться этип кетсеңиздер, өзүңүздөргө жакшы. Кышкы эс алуу күндөрүндө тоо беттеп, таза абадан кере жутуп, чана лыжа тебүү менен көңүлдүү өткөрүүгө эмне жетсин. Эгер сиздин планыңызда лыжа тебүү бар болсо, бирок лыжа тебүүнү билбесеңиз, анда көңүл коюңуз. Бул жерде 10 жылдан бери инструктор болуп иштейм. Мына жаңы үйрөнчүк кызыбыз үйрөтүп атабыз. Эң биринчи новичоктор келип ушер тебишет. Жаңыдан баштайбыз азыр. Кирешти кылганга болбойт. Чоңчокту ачыш керек, чоңураак ач. Чоңчокту чоңураак ач. Артын чоңураак ачсаң тормуз болот. Дагы чоңураак ач, дагы чоңу. Көрдүңүз, туруп тормуз кармайсың. Лыжа адамдын ден соолугун гана чыңдабастан мээни да сергитет. Андыктан шарт туура келсе, мештин түбүндө жата бербей, кар кечип келгендейиңиз оң. Айнура Усубалиева, Айбек Мамараимов, Кутман таң программасы.